Бүгүн биз улуу ата мекендик согуштун баатыры Тукубай Тайгараев жөнүндө баяндамакчыбыз. Тукубай Тайгараев 1923-жылы Жалал-Абад облусу Сузак районуна караштуу Кедей Арык айылында жарык дүйнөгө келген. Апасы Лайленинин эскерүүсүндө Тукубай 6 жашка толгондо атасы Тайгара дүйнөдөн кайтат. Атасынан жаш калган жалгыз уулунун көзүн карап, эркелетип, оюндагыдай болбосо да ошого жакын тарбиялайт. Тукубай акылдуу, зээндүү, тырышчаак болуп чоңойот. Мектепти жакшы бүткөндүктөн колхоздо эсептөөчү болуп иштеген. 1942-жылы 18 жашында улуу ата мекендик согушка өз каалоосу менен кетет. Ошол кездеги кыргыз элинин мекенчилдиги маалында өлкөнү жетектеп турган Сталиндин чакырыгына жооп катары калк арасынан суурулуп чыгып, кан майданга далай уулдар аттанган. Кат таанып, сабаттуу болгондуктан, орус тилин жакшы билгендиктен, чыйраактыгын көрсөткөндүктөн 219 аткыштар дивизиясында, 375 аткыштар полкунун 1-аткыштар ротасында отделение командири болуп дайындалган. 1944-жылы 10-июлда душмандын коргонуу чегин биринчилерден болуп бузуп кирген. Фашисттердин траншеясына кирип барып, 10 немецти атып, 5 фрицти колго түшүргөн. Ал эми 1944-жылы 19-июлда сержант Ахметалин менен биргеликте ошондой эле 9 баатыр жоокер менен Латвия мамлекетинин Лудзе районунун Сунуплявы кыштагындагы дөңсөөнү душмандардан коргоп, баатырларча курман болушкан. Алардын баарынын сөөгү 1947-жылы Лудзе шаарындагы бейитке которулуп коюлган. Бул эрдиги үчүн Тукубай Тайгараевга 1945-жылы 24 мартта Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Тукубайдын апасы Лайлене өтө эр жүрөк, мүнөзү эр жигиттен кем болбогон, чечкиндүү, ой пикирин дайым туура түшүндүрүп, бардык айыл иштерине көзү жетип турган, керек жерде улуу кичүүгө сөз өтүмдүү, кадырлуу аял болгон. Лайлене өзүнүн сөзүндө: Тукубай жалгыз уулум эле. Андан мурда 12 бала төрөгөм. Алар турган эмес. Ушул уулум 13-чү балам. Тукубай гана 1923-жылы төрөлүп, жүрөгүмдүн кубанычы, денемдин кубаты сыяктуу сезилчү. Улуу ата мекендик согушка катышып жаткандыгы жөнүндө мен Тукубайдан кат алып жаттым. Мындай деп жазган эсимде: Апа, мен үчүн кайгырба. Мен өзүмдүн бир туугандай жолдошторум менен бирге ата мекенди, эли журтту коргоо үчүн душмандар менен салгылашып жатам. Андан көрө менин душман менен баатырларча салгылашып, аларды жеңип келүүмдү күт. Жалгыз уулумдун катка жазган мындай сөздөрүн угуп, колхоздо белсенип иштей бердим. 1944-жылы уулум Тукубай ата мекенди коргоодо, гитлердик фашисттерге каршы күрөштө каармандык менен согушуп жатып курман болгондугу жөнүндө кабар алдым. Мындай кабар менин жашаган үйүмө кайгылуу так калтырды. Жубайы Темиркан менен 16 жашында баш кошушат. Тукубай менен Темиркан 17 жашында уулду болушат. Ошол мезгилдеги шарттын начардыгынанбы, тез эле ал уулу чарчап калат экен. Лайлене бир күн түш көрөт. Ал түшүн Тотуга айтат. Мен бир түш көрдүм. Тукубай боз ат минип алыптыр. Сууну бойлоп бара жатыптыр. Ал наркы үйүздө. Мен берки үйүздө экенмин. Бири-бирибизге жете албайбыз. Ушул баланын рыскысы көтөрүлүп, баатырларча курман болуп, кара көзүм кашайган бейм. Тукубайдын өлгөндүгү тууралуу кара кагаз келгенде угузууга эч ким батынбаптыр. Акыры 1945-жылы араба күнү өкүрүп Лайлин үйүнө келип калышат. Лайлене үйдөн бакырып чыгып, жолдун аркы бетин өтөт да, көйнөгүн эки бөлө жара тартып, айырып таштап эсинен танып, 3 күн тили оозго келбей жаткан экен. Эсине келгенден кийин өмүр бою өлдү деген сөзгө ишенбей,
балам туткунга түшүп кеткен болсо таппай жүрүшкөндүр. Бир күн келип калат деп күтүп жүрүп өттү дешет. Баатырдын бала чагы өткөн үйү үй музейине айланган. Ал жерде Баатырдын колдонгон буюмдары, жаткан керебети, сүрөттөрү жайгашкан. 2014-жылы Ашар жолу менен жаңы үй музейи курулуп, 9 майда ачылышы болгон. Баатырдын наамын алып жүргөн мектеп айылдын чок ортосунда жайгашкан. Жыл сайын 9 май жеңиш күнүнө карата мектеп окуучулары Баатырдын үй музейине келип, анын таш эстелигине гүл коюп, тизе бүгүп таазим этишет. 2014-жылы 9 майда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ынтымак айылында Жалал Абадтан Казарманга баруучу жолдун кесилишинде Советтер Союзунун баатыры Тогубай Тайгараевдин эстелигинин салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, согуштун жана тыл ардагерлери, ошондой эле жергиликтүү тургундар катышышты. Тукубайдын таштан жасалган жансыз денеси баарыбызды мекенди коргоого чакырып тургансыйт. Ким да болсо тизе бүгүп таазим этет. Анын эрдиги менен сыймыктанган эли журту, туугандары, өзүнүн туулуп өскөн айылы Кедей Арыктан бир ууч топурак алып, Латвияга барып эстелигине чачып келишкен. Баатыр жөнүндө белгилүү кинорежиссер Абдиш Айылчиев Баатыр баяны деген даректүү тасма да жаратты. Асманды кара булут каптабасын, жерге бизде ар дайым тынчтык болсун. Ошонун баары адамзаттын колунда. Эрдик десе жер дүңгүрөткөн согушту элестетпейли. Адамгерчиликтин туу чокусун көрсөтүп, башкалардын жүрөгүнө жакшылыктын үрөнүн сепсек, мына ошол да эрдик. Мына ошондо жерге бизде тынчтык болуп, адамдар ынтымакта жашашат. Жерге бизде ар дайым тынчтык болсун. Өлкөбүз ар дайым өнү өссүн. Аман болуңуздар. Жеңиш майрамыңыздар менен.